Адамдын кандайлыгы качан билет айтып берейинби? Урушуп кеткенде билинет. Ачуу келгенде билинет. Өзүңдүн жакшы же жаман экениңди билгиң келсе, бирөө менен урушуп кеткендеги сөздөрүңдү жаздырып алчы. Ошондо билесиң кандай адам экениңди. Бу жерге чыгарып мына устаздарга 1 саат сүйлөп берип атат. Бүт жакшы сөздөр, пайдалуу сөздөр, пайгамбар асламдын өмүр баяны, Алла Тааланын өкүмдөрү, адеп, акылак, ыйман. Эгер азыр бул жака микрофонду берип карматып койсо, көп адамдар 5 мүнөт сүйлөй албайт ыйман жөнүндө, адеп жөнүндө. Бирок бирөө менен урушуп кеткенде, астагфируллах, оозунан ушундай сөздөр чыгат, жарым саатта токтото албайсың го. Ажыратып кетип атканда дагы бир 15, 40, 50 миң сөз айтып кетет. Үйүнө барып жалгыз отуруп алып дейсти, жөн койсом муну эң деп баштайт ана. Ошондон билип койсоң болот, ичиңе эмне топтоп жүрөсүң, мусорбу же жер жемишпи? Ошон үчүн бул жакка эмнеге келдик? Оңолгону келдик. Ким эгерде Алла Таалага рахмат айткысы келсе, биринчи адамга рахмат айтсын. Устаздар, чоң рахмат сиздерге. Миң жакшы нерсе турса, келип туруп бир кемчиликти көргөн сыпатыбыз бар экен. Эмнеге? Мектепте эжекелер кызыл калемди алып турдагы жасап келген үй тапшырмабыздан только кемчилик издеп турдам. Ушундай сүйүнүп сүрөт тартып келесиң, ушундай сүйүнүп сочинение жазып келесиң, эжеке мактайт экен десең, ачкысын тагын алып, кашкабакты тийип алып, мына жери ката кызыл жая эң аягында 2 коюп, ошон үчүн бардыгыбыз кемчилигибизди үйрөнүп калыптырбыз. Мына жеңелер билет, күйөөсүнө 100 жакшылык кылат, рахмат айтпайт.